Жалал Абад облусунда эгин жыйноо өнөктүгү башталгандан бери Орул Айлек дан эгиндер аянтында 3 жолу өрт кырсыгы катталды. Анын кесепетинен жалпы 1,5 гектар аянттагы эгин таласы жабыркаган. Ал эми жаз айынан баштап кураган чөптөрдө 93 жолу өрт катталды. Жыйынтыгында 104 гектар аянт жер жабыркаган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жайкы оруп жыйноо мезгилинде өрт коопсуздугун камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурууда. Учурда облуста түшүндүрүү иштери жүрүп, жеке менчик техникалардагы алгачкы өрт өчүрүүчү каражаттардын жарактуу мөөнөттөрү текшерилүүдө. Айдоочуларга тиешелүү өрт өчүргүч шаймандар менен камсыз болуу зарылдыгы айтылып, жергиликтүү бийлик органдарына жарандык коргонуу кызматтарын даярдыкка келтирип, ишмерчемдин негизинде нөөмөт уюштуруу сунушталган. Жыйноо боюнча атайын башкармалыктын иш планы негизинде Кулкан дан эгиндерин оруп жыйноо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдибиз. Атайын ошол эгин Кулкан дан эгиндеринин ээлерине жана Кулкан дан эгиндерин оруучу комбайн жана башка техникалардын өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча техникаларды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Район аймагында ошол жарандык коргонуу кызматы жана башка кызматтар менен тыгыз иш алып барабыз. Дыйкандардын ушу эгиндерин таза жыйнап беришке аракет кылып атабыз. Мына бүт Кудай сактасын өрт коопсуздукка үстүлдөрүбүз бар, суубуз бар, кийдерибиз, кумдарыбыз, лопаткаларыбыз бар жогу бар. Ушуларды өзүбүзгө коопсуздук эhtiyаттуулугунан алып жүрөбүз да. Кудай сактасын өрттөн. Жалал Абад облусунун район шаарларынын аймагындагы Кылкандуу дан эгиндеринин жана бир жолку чабылуучу чөп чабыктарынын жалпы аянты 100.908 гектарды түзөт. Азыркы күнгө карата 1277 гектар аянттагы Кылкандуу дан эгиндери, 1800 гектар чөп чабык аянттары жыйналып бүттү. Турда бир катар райондордо той топтоо ошондой Кылкандуу дан эгиндеринин жыйноо өнөктүгү жүрүп жатат. Облус боюнча азыркы күндө жалпы 100.900 гектар ушундай Кылкандуу дан эгиндери ошондой той аянттар бар. Азыркы учурда бүгүнкү күнгө карата 3077 гектар жыйналып бүттү. Азыркы учурда кызуу жүрүп жатат иш-чарада. Биздин кызматкерлер, жооптуу кызматкерлер жеринде ошо той топтоо эгин жыйноо тартылган айыл чарба техникалардын ээлерине, айдоочуларына жеринде ошо өнөктүк учурунда өрт коопсуздугун сактоо боюнча ошол эле техникаларды баштапкы өрт өчүрүүчү каражаттар менен толук түрдө камсыздоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жарандарды түшүм жыйноо мезгилинде өрт коопсуздук эрежелерин так сактоого чакырат жана бул боюнча алдын алуу максатындагы жумуштар жерлерде улантылат. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Баракчаларды берип, ушул